5 каналдын түз эфирдеги берүүлөрүн учурда программасынын кечки чыгарылышы менен улантабыз. Студияда Каныкей Бозгунова, саламатсызбы? 26 майда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде мурда Кыргызстанда жашап, бирок кийин чет өлкөнүн жарандыгын алган мекендештерге жеңилдик бере турган мыйзам долбоору талкууланды. Ага ылайык башка мамлекеттин жарандыгын алгандарга чет өлкөнүн жарандыгы бар мекенде иштеген атайын расмий макамга ээ болот. Ошондой эле мекен карт деп аталган мамлекеттик документ берилери айтылат. Бүгүнкү программабыздын алкагында дал ушул мыйзам долбоорунун тегерегинде кененирээк талкуу курабыз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Берүүбүздүн алкагында адаттагыдай эле сырттан бизге байланышка чыга турган меймандарыбыз бар. Ошондой эле студиябызда Жогорку Кеңештеги Республика Ата журт фракциясынан депутат Махабат Мавлянова бар. Саламатсызбы, Махабат Эрбешовна? Биз студиябызга кош келдиңиз. Жогоруда биз айткан мыйзам долбоору тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз, негизги максаты эмне, мазмуну кандай? Бул негизги мыйзамдын максаты ушул биздин Кыргыз Республикасынын мурдакы жараны, бирок азыркы күндө чет элдик башка өлкөнүн жараны болуп калган ошо мекендештерибиздин Кыргызстандын территориясына келгендеги укуктук абалдарын жакшыртуу, жеңилдетүү жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын теңдештирүү. Албетте бул статус алган чет элдик жарандар мекендештерибиз шайлоого, шайланууга, саясий кызматкерлерди ээлөөгө, сот системасында, укук коргоо органдарында иштегенге укугу болбойт. Андан башкасы ошо Кыргызстандын жарандары менен теңдештирилет да укуктары. Маселен, бир нече кандай жеңилдетүүлөр болот, ошону айтып кетсем. Биринчиден, Кыргыз Республикасынын территориясына кирген чет элдик ошол жарандыгы бар мекендешин статусун алган мекендештерибиздин статус алган чет элдик жарандар биринчиден визасыз Кыргызстандын территориясына кирүүгө, транзиттик колдонууга жана ошо мындай эркин эле кирип чыгууга укугу болот да. Андан сырткары бул жакта дайыма жашап турууга же болбосо бир жумушка орношууда ошо тиешелүү органдардан уруксат албай эле, жол жоболоштурбай эле ошол келип иштеп, жашап каалашынча жүрсө болот да. Жана ошондой эле алар келгенде, мисалы чет элдик жаран катары азыркы күндө 5 күн ичинде регистрация кылыш керек да тиешелүү органдарга. Мына ошондон бошотулуп 90 күнгө жылдырылат. Себеби биздин көптөгөн ошол жарандарыбыз сырттан ошол мурдакы жарандарыбыз келгенде Кыргызстан территориясына келгенде ошол көп айлап жүрүп калышат да, көп күндөп бул жакта эс алып, туугандарына келип алар эми баягы сыртка барып иштегенде жашоо шарттарын жеңилдетүү үчүн эмгектенген өлкөсүндө бир укуктарды колдонуу үчүн ошо чет элдик жарандыкты алат да. Алар эми ошол негизги эле ошол баягы духовный жактан, маданий жактан эми байланыш үзүлгөн жакта алар бат-баттан келип турушат. Тууган уруу бул жакта элүү журт бар, ошондой байланыш үзүлгөн жакта невиза жасап турушат, тапкан акчасын бул жака жиберишет. Ошондуктан ушул байланышты үзбөө үчүн ушул максатта иштелип чыкты. Андан сырткары да кандай жеңилдиктер бар. Андан сырткары мынакей билим берүү тармактарында, саламаттык сактоо уюмдарында жеке менчигинин түрүнө кандай экенине карабастан ошол жерде тейлөөлөрдү алганда Кыргызстандын жарандары катары эле ошондой кандай төлөм төлөсө ошондой өлчөмдө төлөшөт да. Көп жолу ошо бизде кайрылып калат, ошо Россиянын гражданы элем, балам окуат эле вузга, бирок ушундай кымбат төлөп атабыз, же медиктерге кайрылганда кымбат төлөп атабыз деп ошондон көп кайрылуу болгондо эми буюрса ошол мыйзам долбоору өтүп кабыл алынса, мыйзам иштегенде ошону Кыргызстандын жарандары катары төлөй башашат. Андан сырткары дагы азыркы күндө колдонуучу мыйзамдын нормаларында эгерде ошол чет элдик жаран биздин мекендеш болгон ошол статус алган жарандар эгерде айыл чарба багытындагы жерге мураскер болуп калса, ушул күндө 1 жылда өткөрүп бериш керек да, эликтен ажыратуу керек.
сатып ийиш керек жерди. Биз ошону 10 жыл ичинде колдонсун деп атабыз да. Ушундай жеңилдиктер бар. Буга чейин ошол башка өлкөнүн жарандыгын алган мекендештерибиз Кыргызстанда демек мындай ээн эркин кадимки биздин жарандар сыяктуу жүрө алчу эмес. Алар ошол чек арадан өткөндө эле чек ара кызматкерлери сиз эмнеге келдиңиз, эмне максат менен келдиңиз деп суроодон башташчу экен да. То есть башашат азыр деле. Ошол мындай аябай мындай кейиштүү көрүнүштө өзүнүн баягы айла жоктон турмушунун шартына байланыштуу сатка барып, эми ошол эмитен өлкөдө дагы бир жеңилирээк оокат кылалы деп ошентип айла жоктон алышкан да. Анан ошондуктан алар келгенде ошо Кыргызстан жараны катары эле ошентип жүрүшүп алат да. Бизде азыр экинчи студиябызда өкмөткө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын стат катчысы Алмаз Асанов отурат. Алмаз мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиз. Алгачкы эле суроо сизге жогоруда айтылып атпайбы, чет жактан мурда Кыргызстанда жашап, бирок чет өлкөнүн жарандыгын алган мекендештер тууралуу бизге тагыраак маалымат бересизби? Бүгүнкү күндө канча мекендешибиз ошол чет өлкөнүн жарандыгын алгандар бар? Бул маалымат биздин кызматтын укуктарына кирбегендиктен так маалыматты биз бере албайбыз азыр. Бул каттоо кызматына тиешелүү маалымат. Негизги биздин мекендештердин саны боюнча бизде ошо диаспоралар менен коомчулук менен тыгыз байланышта иштеп алган маалыматтар боюнча сиздер баарыңыздар билгендей ошо эң көбү Россия Федерациясында жайгашкан эмгек мигранттар болуп кетип, ошондой эле Түркия Республикасында, Казакстан Республикасында, Түштүк Кореяда бар бизде. Европа менен Америка Кошмо Штатын эсептегенде 20 миңге жакын адамдарыбыз бар. Ошолордун бардыгына ушу урматтуу депутат айым Махабат Эргешевна демилгелеген долбоор буюрса кабыл алынса ушу жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет деген биз дагы колдоп ушу үмүттүү болуп турабыз азыр. Ошол сиз айтып аткан өлкөлөрдө ошол жарандык алгандар дагы ошол өлкөлөрдө көбүрөөкпү? Орусия, Түркия мамлекеттеринде? Эми бул жерде тагыраак айтсак, негизги басым ошо Россия Федерациясына жазылып атат. Себеби дегенде баарыбыз билебиз, ошо кыргыз жарандары Россия Федерациясына эмгектенип кетишип, көп жылдан бери ошол жерде калып, ошо Россиянын жарандыгын алып алган көп мисалдар бар. Андай мисалдар Түркия Республикасында деле болушу мүмкүн, Европада деле болушу мүмкүн. Бирок мен айтып кеткендей, бизде андай так маалымат жок. Себеби дегенде жарандык берүү жана жарандыктан чыгаруу маселеси биздин кызматтын укугуна карабайт. Ошол биз Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгып, башка чет элдик жаранды алган жалпы биздин мурунку жарандарыбыздын саны 300 миң деп саналат да, ошонун тегерегинде статистика. Бул так маалыматты айтыш кыйын, ошол 300 миңдин тегерегинде деп бизге ошол МИД маалыматты айтканда, Ички иштер министрлиги. Бирок мен айтат элем, бизде ошол өзгөчө Россия Федерациясына жарандык алып чыгып жарандык алган биздин мурунку жарандарыбыз, алар көпчүлүгү Кыргызстандын паспортун тапшырган эмес да. Алар азыркы күндө эле Кыргызстандын жараны катары эсептелип келе берет да. Бизде мыйзам жол береби ошол нерсеге? Кыргызстандын жарандыгын дагы анан башка өлкөнүн да жарандыгын алып жүрүүгө? Бизде негизи Конституцияда жазылган кош жарандуулук уруксат берилет деп. Бирок кош жарандуулук бул ачык айкын официалдуу башка өлкөлөр менен таанылыш үчүн эки мамлекеттин өкмөтүнүн ортосунда келишимдин негизинде болуш керек. Бирок биздин азыркы күндө эч кандай мамлекет менен келишим жок. Бирок Конституцияда ошондой болгондуктан кош жарандуулукка уруксат берилгендиктен
бизде ал кылмыш катары эсептелбейт да. Ушул паспорт тапшырбай эле башка жактан жарандык алып жашап иштеп жүрсө боло берет да. Эмнеге ошол мисалы биздин жарандыкты дагы алып жүргөн, анан чет өлкөнүн жарандыгын алып жүргөндөр дагы жанагындай сыяктуу биздин жарандар колдонуп аткан жеңилдиктер ошол эле социалдык мындай тейлөөлөр дейли, ошолорду бул жакта колдоно албайбы? Эгерде колдонуп эле келип жатышат. Бирок ошол мисалы кайсы башка өлкөдө жарандыгын алган болсо, ал жакта алар үчүн мындай айкын болуп калса, алар үчүн мындай жоопкерчилик бар да. Ошондон алар мындай коркуу менен мамиле жасашат да, ачык айкын жүрүшө албайт да. Ушул мыйзам долбоорунун негизинде ошо чет өлкөнүн жарандыгын алган биздин мекендештерге мекен карт деген мамлекеттик документ берилери айтылып атат. Бул кимдерге берилет жана кимдерге берилбейт ошол эле учурда? Чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендеш статусун алуу менен өтүнүч кат менен кайрылганда өкмөт ушу жол жобосун иштеп нормативный право актыларды иштеп чыгыш керек. Мына ушул жерде баары көрсөтүлөт. Биз мыйзам долбоорунда көрсөтүп атабыз. 6 ай ичинде жооп берилиш керек. Статус ыйгарылып, ошол мамлекеттик маанидеги документ берилиш керек. Бул статус өмүр бою калат деп көрсөтүп атабыз. Жана ал эми ошол документтин өзү 10 жылга деп жатабыз. Бул паспорт сыяктуу эле ошо 10 жылда алмашылып турат. Анан бул биринчи окууда абдан көп талкуулар болду. Онлайн режимде биз чет элдеги ошо мигранттардын диаспорасынын өкүлдөрү менен дагы сүйлөшүп, алардын сунуштарын уктук. Анан алардын бүт эле сунуштарын биз эске алган жокпуз. Мисалы үчүн биздин ошо мурдак гражданин жаран болгон чет элдик жаранга анын жубайына берүү бербөө маселелери турду. Биз азыркы нормада ошо жубайына бербөө боюнча чечим кабыл алдык. Жана ушул норма менен кетип атат мыйзам долбоору. Алардын балдарына жана неберелерине деп атабыз да. Жанагы статусту кайсы орган аныктайт? Статусту кайсы орган аныктаган бул комиссиянын негизи механизми, комиссия түзүлүш керек. Бул мыйзамда аларды көрсөткөн жокпуз. Анын өкмөт өзүнүн нормативный право актылары менен, подзаконный актылар менен алар өздөрү иштеп чыгып, ошо негизи механизми ошо комиссия түзүлүп, жанагы соттуулугу жокпу, террористтик, сепаратисттик ушундай уюмдарда жокпу, мамлекетке коркунуч туудуруучу бир иш аракет жүргүзгөн жокпу, ошол жактардын баарын карап туруп, анан булар өздөрү уруксат беришип, ошо 6 ай ичинде жооп бериш керек да негизичи. Демек, бир канча баягы органдын бир нече органдардын ортосунда комиссия түзүлөт. Андан кийин ошол паспорт берген эле ошол мен ойлойм ошол калкты каттоо чөйрөсүндөгү ушул мамлекеттик орган берет деп ойлойм документтин өзүн. Азыр бизде видео байланыш аркылуу мекендештер кеңешинин мүчөсү Түркиядагы биздин мекендешибиз Айбек Сарыгул байланышта турат. Айбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эгер бизди жакшы угуп аткан болсоңуз, сиз дагы мына ушул башка өлкөнү, тактап айтканда Түркия мамлекетинин жарандыгын алган биздин мекендештердин катарына киресиз. Азыркы мыйзамдын иштелип жатышы сиз үчүн кандай кабар болду? Бул мыйзам боюнча биз былтыр 1-2 августтагы мекендештер форумунда, мекендештер кеңешинде жолугуп сүйлөшкөндө дагы бир топ немелерибиз бергенбиз, өзүбүздүн пикирлерибизди билдиргенбиз. Бирок азыркы бул экинчи окууга келгенде анын көбүнүн кабыл алынбай, бөлүгү гана кабыл алынганы бизди бир аз өкүндүрүп атат. Анткени мекендештердин ой пикирлери толук камтылган жок. Ооба, видеоконференцияда кылганбыз, мекендештер жолугушуусунда дагы көп сүйлөшүп айтканбыз. Ушу законду көтөрүп аткан депутат Мавлянова Айымдын жардамчысы менен дагы сүйлөшкөнбүз. Бирок мындай көп нерселерди камтылбай калганы бизди мындай ойлондуруп атат. Менин оюмча бир аз чийкирээк болуп калып атат, анан толук иштебей турган документ катары мен ошондой эсептейм өзүмчө. Конкреттүүрөөк айтасызбы, кайсы сунуштар эске алынбай калды мыйзамда?
биринчи сунушу жанагы чектеш мамлекеттерден жарандарына берилбейт деген, мисалы үчүн Казакстандан биздин диаспоранын өкүлдөрүнүн айтып чыкканы, Өзбекстандан, Тажикстандан өкүлдөр айтып чыгышты эле. Алардын сунушу мындай болчу: эгер Кыргызстанда мурда туулуп өскөн болсо, ошолорго берилсин делген болчу. Бул закондун мыйзамында болсо эч кандай андай нерсе кылган жок. Кайра эле чектеш мамлекеттер берилбейт боюнча калыптыр. Бул биринчиси. Экинчиси, бул документти бергенде мунун биз Турциянын мисалын келтиргенбиз. Турциянын мисалын карасаңар деп. Анткени Турцияда муну 73-жылдан баштап түрктөр өзүнүн жарандарын Германияга, Австрияга жөнөтүп атканда, ал өлкөлөр дагы Россияда, Казакстандагыдай болуп, бир гана жарандуулук кабыл эткени үчүн ошо Турциянын мигранттары түрк жарандыгынан чыгууга мажбур болушкан. Анан 73-жылдан баштап 83-те, 87-де, 92-де, эң акыркы 2018-де барып толуктап, гана азыр 2018-ден кийинки чыккан Турциянын жанагы көк карта деген системасы ошол азыр иштеп, ошол менен иш кылып атышат. Биз да ошол этапты кайра өтпөйлү, башынан ушундай кылгыла дедик, бирок негедир мыйзамды кабыл алып атканда Пакистан менен Индиянын эмеси примери кандай, ошолордун кылган иштери көбүрөөк көрүнүптүр. Бул көбүнчө Кыргызстанга гана келип кетүү үчүн, виза катары гана жана Кыргызстанда болуп турганда регистрацияга турбаш үчүн гана кылынган нерсе экен. Бирок бул дагы толук кандуу иштебейт, анткени мунун бир реестр болбогон үчүн, мунун берген механизмди, мисалы үчүн муну бардың бир жерге апарып көргөздүң, айыл өкмөтүнө көргөздүң, айыл өкмөтү мунун толук кандуу иштеп-иштебегенин көрүш үчүн бир реестр болуш керек. Турцияда бул дагы ошо 82-ден баштап чыккан закондордун эч биринде иштебей, 2018-жылы гана Тышкы иштер министрлигинин астында өзүнчө бир реестр түзүлгөндөн кийин, ошо реестрдин ичинден түзүлүп, ошондон кийин гана иштей баштаган. Андан башка бул жолу жалгыз эле кагаз болуп калат. Кыргызстандагы эч бир орган бул кагаздын чындыгын тастыктай албай турган бир кагаз болуп калат. Анткени мунун ким берди, каяктан берди, иштебейби толук кандуу белгисиз болгон гана кагаз болуп калат. Паспортты, мисалы үчүн, паспорт кабыл деп атабыз, паспортты берген күндө дагы паспортты карап туруп, системага киргенде, жана карыз системасына киргендей болуп, системага киргенде паспорттун ошо жарактуу эмес экенин көрөт орган. Буну көрө албайт. Бул закон ошон үчүн чийки, толук кандуу иштебейт. Бул ошо биз эки нерсени айтканбыз. Анан бул эми камтылган жок, мурункудай эле кетип баратат, кайра эле өлүү закон болуп чыгып калат деген менин пикирим ушул. Муну өзүнө да айтканбыз, Мавлянова айымга өзүнө да айтканбыз, жолугушууда, видеоконференцияда айтканбыз. Бирок негедир мекендештердин эч бир пикири кабылынган жок. Кыргызстандагы гана биздин бюрократтардын, мамлекеттик кызматкерлердин ой пикири менен, чыныгы мигрант болбогондордун ой пикири менен законго алынып атат. Бул мурдагыдай эле ошо мекендештер боюнча, мекендештер закону чыккан 5 жыл, 6 жыл болду. 5 жылдан кийин 2018-жылы бул закон иштебей аткандыгы чыккан. Бул да ошондой закон болот. Бир 5 жылдан кийин мекен картаңар бар, бирок иштебей турган болуп закон чыгып калат да. Айбек мырза, байланыштан кетпей турсаңыз, эгерде депутат айымга дагы сурооңуз жарала турган болсо, кайрадан байланышка кошобуз сизди. Жогоруда Айбек мырза айтып атпайбы, мекендештердин пикири, ойлору, сунуштары кабыл алынбай калды депчи. Негизи сүйлөшүүлөр болду эле, деги эле кимдер менен мындай талкууланды бул жогорку кеңешке киргенге чейин мыйзам? Жыл сайын баарыбыз билебиз, Ысык көлдө жай ошо август айларында мекендештер форум болот. Мына ушул жерде президентибиз Сооронбай Шарипович да катышып, ошо өзү ой пикирлерин угуп, ал жерде биз мыйзам долбоорун презентация кылып, пикирлерин укканбыз. Албетте биз бул мыйзам долбоору иштеп чыкканда, андан кийин ошол форумдан кийин ага чейин биринчи окуу өткөн окуудан андан бери мына 6-7 ай болду. Ошончо убакыт талап кылынды. Биз ар бир ошо биздин мекендештерибиздин берген сунуштарын изилдеп, талдап, мамлекетке кандай мындай коопсуздугуна коркунуч жаратабы, жаратпайбы, ушул жактарын талдап, атайын жумушчу группа түзүп иштеп чыктык да.
Бул себеби андан бери 7-8 ай болуп калды. Биз анда бат эле чыгарып коймокпуз да, эгер мындай оңой эле нерсе, оңой сунуштар болсочу. Чектешкен мамлекеттерге эмнеге биз азырынча тыюу салатабыз? Себеби биринчиден мамлекетибиздин бүтүндүүлүгү, мамлекеттүүлүк, мамлекетибиздин жеринин бүтүндүүлүгү деген бир коркунучтар туулдат да. Биз ошол буга чейин 300 миң калк биздин жарандыктан чыгып кетип башка өлкөнүн жаранын алгандардын баары кандай экенин биз билбейбиз да. Биз ошону баягы дүйнө жүзүндө абдан көп байлар бар, миллиардерлер бар. Биздин ал кандай болгон кичинекей Кыргызстаныбызды эми баягы чет элдик жаранга биз сатууга уруксат берсек, анда бул аябай коркунучтуу болот да. Ошондуктан бул аябай мындай практикада дүйнө жүзүндө жок да. Эч бир өлкөдө кызыл китеби менен жер сатууга ошондой мекен карта сыяктуу ошондой системасы бар өлкөлөрдө мындай уруксат берилген эмес. Эмне себептен ушу мекендештер арасында ишенбөөчүлүк, ушу мыйзам иштебейт же чийки болуп атат деген бир нараазычылыктар болуп атат? Мен Айбек мырзанын айтканына кошула бербейм. Эми реестрди түзүү, мекен карта документин мындай кабыл алып, аны мындай таанып, аны мамлекеттик органдардын кызматкерлери анын иштөөсүн мындай реалдуу ишке ашырууну бул жанагы айткандай подзаконный актылар менен механизм менен иштеп чыгуу керек да. Реестр, единый реестр түзүп, ал эми бул жерде иштебей калышын мен айта албайм. Себеби дегенде бул паспорт сыяктуу эле колго документ берилет. Ошол документи бар чет элдик жаран ошо жогору айткан жанагы погранслужбага, саламаттык сактоо уюмдарына, билим берүү тармагындагы уюмдарга бар эле ошону көрсө, ошонун мыйзамын аткарып, алар жанагы айткандай төлөмдөрдү төлөп туруп ушундай болот да. Анын мындай иштебей калат деген мен түшүнгөн жокмун да. Бир гана дагы Айбек мырзадан башка да биз мына кечээ күнү мыйзам долбоор экинчи окуудан өткөндөн бери комитеттен аябай көп мага байланышка чыгып, ушундай өзүнүн наразылыктарын айтып жатышат да. Анын бири бул инвестиция кылууга жол ачылган жок деп айтып жатышат да. Бирок мен айтат элем, азыркы күндө Кыргызстан территориясында иштеп жаткан ишканалардын 50%-ын көбү 49 жылга аренда алып эле чоң ишканаларга инвестиция жасап, ошо биздин эле Кыргызстандын жарандары эле инвестиция жасап, чоң завод, фабриканы куруп иштетип жатышат да. Ошол эле учурда чет элдик жарандар деле. Чет элдик жаран деле, биздин Кыргызстандын өзүнүн жарандары деле. Анан мигранттарга эмнеге тоскоол болот, ошого мен түшүнбөй жатабыз. Бүгүнкү күндө 49 жылга арендага алып, бир ишкана ачабы, эмне ачат, бүт мүмкүнчүлүк бар. Эч кандай тоскоолдук жок. Дагы берейин деген суроом, сиздерде дагы мындай убакыт мүмкүнчүлүк барбы? Дагы да ушул мындай талкууларды жанагыдай сунуштарды эске алганга? Жогорку кеңештин регламенти боюнча биринчи окуудан экинчи окууга чейин бүт сунуштарды жана айтпадымбы, былтыркы жылы ушул август айында биз форумда талкууга алып, ошондон бери биз жумушчу группа иштеп келдик. Ошондой кайра мындай сунуштар болбосун, кайра эмете алабыз, артка кайтпайлы деп. Ошол кезде биз байланыштып, ар бир менен сүйлөшүп, ушундай чечимге келдик. Ушул акыркы чечим болду да. Эми комитеттен өткөндөн кийин кайра мындай сунуш берип, аны өзгөртүүгө болбойт. Алмаз мырзага суроо берейин. Кийинки студиябызда отурат. Жогоруда реестр жөнүндө, атайын реестр түзүү, бирдиктүү реестр түзүлүш керек деген сөз болбодубу? Негизи эле ушул мыйзамдын кабыл алынышы менен мамлекеттик миграция кызматында кандай бир кошумча милдеттер пайда болот, деги эле ошондой бир мүмкүнчүлүктөр жана реестр сыяктуу нерселерди аткарууга сиздердин канчалык тийишиңиздер болот? Бул милдетти эгерде биздин кызматка мыйзам негизинде укугу берилсе, анда биз аткарууга милдеттүү болобуз. Ал сиздер айткандай реестр маселеси мыйзамдын алдындагы ченемдик укуктук акттардын негизинде жазылат. Анын баары кийин ушу мыйзам кабыл алынгандан кийин иштеп чыкканга балким бир жумушчу топ түзүлөбү, ведомство аралык бир жолдору болот, ошол жолдор менен иштеп чыгабыз. Сиздер даярсыздарбы ушундай кошумча милдеттерди алууга?
Эми биз мамлекеттик кызмат болгондуктан кийин биз бардык нерсеге даяр болушубуз керек. Эгер укук берсе, биз аткарышыбыз керек. Бизде үчүнчү болуп байланышта Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев дагы аудио аркылуу байланышта турат. Азамат мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Биз талкуулап аткан мыйзам тууралуу кандай пикириңиз бар? Бул мыйзамды кабыл алууга канчалык зарылдык бар эле? Биздин мекендештер муктажбы мындай мыйзамга бүгүнкү күндө? Албетте муктаждык бар. Анткени бул маселени биз көп жылдан бери көтөрүп келатабыз. Жылыш болуп ушундай мыйзам талкууга алынып, жогорку деңгээлде кабыл алышына жол түзүлүп атканда албетте бул чоң жылыш деп ойлойбуз. Бирок ошонун ичинен дагы жана жогору айтылып кеткендей, ошол мекендештерибиздин дагы былтыр августта айтылган, ага чейинки сунушталган баягы ойлору дагы эске алынбай калганын дагы азыр көп мына мыйзамдын автору дагы азыр буга чейин айтып кетти. Тиги чалып көп кайрылуулар болуп атат деп. Бизге да ошо көп кайрылуу болуп атат. Мына ошол эске алынбай калганы көп нерсеси, анан көп нерсе болгондой, азыр мына буга чейинки эсептеп айтып кеткен багыттарда ошол эле чет кошуна өлкөлөрдөгү биздин мекендештерибиздин бул укукка ээ болбой калышы жана бет тилкесине түзмө түз өзүнө ээ болбошу. Кene бул маселени ар бир мекендешибиз өзүнүн жон мойнунан тарткандыгы үчүн кайсы бир жолугушу болбосун чет өлкөгө биздин мамлекеттик органдардын өкүлдөрү чыгабы, депутаттар чыгабы, ар дайым ошону сунуштап айтып келишкен да. Анан азыр албетте бул жылыш катары эсептейли, келечекте оңдоп түзөлөт деген ишеничтебиз. Баягы өзгөртүү албетте оңойрок болот, жаңы кабыл алганга караганда. Сиздер ушул мекендештер менен көбүрөөк иштеген, мигранттар менен көбүрөөк иштеген ассоциация катары буга чейин ушул мыйзамдын даярдалып атканы тууралуу кабарыңыздар болду беле? Анан сиздер да ой пикир кошо алдыңыздарбы? Биз өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз албетте. Анан буга чейин негизги мекен карт бул жеке өзүмдүн пикиримде бул экономикалык багыттагы бир мыйзам болуш керек болду да мекендештерибиздин эмесинде. Анан ошондой ролун аткарып кетүүгө дагы буюрса ишенич бар. Бирок ошол эле учурда бул мыйзам баягы иштебей калган жагын дагы ошо механизмдерин дагы толук кандуу иштеп чыгып ошондой иш жүзүндө көрүнчү мыйзам катары болсо дагы жакшы болмокта. Анткени азыркы учурда жакшы жагын алганы ошол алыс чет өлкөдөгү биздин мекендештерибиз визасы жок келгенге укук алып атышат. Сырт ошо алыс чет өлкөдөгү биздин мекендештерибиздин баягы сүйүндүргөн нерсеси көбүрөөк убакытка жүргөндө виза албагыга укуктуу экени, бияктан жумушка орноштургондо жеңилдиктер болоорун Кыргызстандын жараны катары жумушка орношсо болот экенин, эмгек визасын албастан. Бул жагы албетте жакшы баягы жаңылык катары эсептелинет. Бирок ошол убакта дагы кемчиликтерди келечекте дагы өзгөртүү, толуктуу өзгөртүүлөрдүн негизинде кылынат болуш керек деген ойдобуз. Демек, мыйзам иштегенден кийин анан кемчиликтер көрүнөт деген пикирди айткыңыз келип атат. Ооба. Мен эми Айбек мырза, Азамат мырза айтты, бул жерде өзүңүз да уккандай бир гана эң негизги маселе ошо жерди сатып алуу боюнча болуп атат да. Кызыл китеби менен сатып алуу. Бирок мен дагы кайталап айткым келет, бул бүт ошо жанагы Индиядагы, Турциядагы, Великобритания, Пакистан жана башка ушундай мекен картты колдонгон өлкөлөрдө, ушундай системаны колдонгон өлкөлөрдө аларга жерди сатып алуу укук берген эмес. Экономикалык активдүүлүгүн көрсөтүү үчүн мына ошон үчүн шарт түзүлүп атат. Алар каалаган убакта учуп келишет, виза албай эле. Арендага алып эле, жанагы айткандай эле, эгер бир ишкана салса салыша берет. Ал эч кандай тоскоолдук жок да. Ошол эле жанагы ушул жакта экономикалык активдүүлүгүн көрсөтүп, ошо жашап бул жакта келип жүргөндө, эгерде баласы окуп атса же болбосо өздөрү мындай
медициналык уюмдарга кайрылса жана кандай эле бирдей төлөмдөрдү коюп атабыз. Бул деген абдан эле жакшы колдоо болот деп ойлойм да. Анан ушул көпчүлүктүн бүт ошо кайрылганын эң биринчи эле маселеси кызыл китеби менен жер сатып алсак деген кайрылуу. Андан кийин чектеш өлкөлөргө. Эми чектеш өлкөлөргө биз бергенде бул абдан кооптуу да, жана айтып кеткендей эле. Бул жерде анда бир миллиардер келип эле акчасын берип бирөө аркылуу эми биз жарандарыбыздын баарын билбейбиз да, кандай экенин. Ошо мурдак жарандарыбыз кандай, эми адамды билип болбойт да, туурабы, кандай максаты бар экенин. Аны сатып алса кандай болот деп суроо бергим келет да өзүмчү. Ушул Айбек мырзага ушул суроону узаталы да. Ушул пикирлерге кошуласызбы? Деги эле сиз Түркиянын жарандыгын алып, бирок Кыргызстанда ушул сыяктуу бир көйгөйлөргө туш болгон учурларыңыз барбы? Мындай нерседе биз баштан эле туура эмес нерсе кылып атпайбыз. Максатыбыз эмне? Максатыбыз мекендештерди байлык катары көрүп, ошолордун биз өлкөбүздөн ошол байлыктын чыгып кеткенин, ошону чыгып кетпей бизде калышын шарт түзүштү же булар мекендештерди экономикалык же болбосо мындай бир коопсуздук маселеси катары эле көрүш керекпи? Максат деген бул закондун максаты мекендештерди тыш сыртта жүргөн, убактылуу бизде Кыргызстандагы мамлекетибиздин өнүкпөгөнүнө байланыштуу убактылуу сыртка чыгып кетип, башка өлкөлөрдүн жарандыгын алып же башка өлкөнүн жарандыгын алууга мажбур болуп аткандарга ошолорго шарт түзүп, келечекте ошол байлыктын бир бөлүгүн да Кыргызстанда байлап калуу. Байлык дегенде бул жалгыз гана экономика эмес да, маданий байлык бар, социалдык байлык бар ошол жарандардын. Ошонун баарын Кыргызстанга байлап кала тургандай бир закон болуш керек болчу. Мен өзүм боюнча айтсам, Кыргызстан менен мен Кыргызстан жарандыгынан чыккан эмесмин. Анткени Турция кош жарандуулукту жалгыз тек тараптууга өзү кабыл эте берет. Турцияга кааласа башка 10 жарандыгың болсо да, эгер Турциянын закону боюнча жарандык алып укугуң болсо, Турция өзүнүн жарандыгын өзү бере берет. Турциянын ичинде өзүнүн жарандыгы боюнча сени текшерет. Кыргызстанга мен кирип чыкканда Кыргызстандын паспорту менен кирип чыгам. Бирок тилекке каршы бизден Россиядан келгендер көбү мажбур болуп атат Россиянын жарандыгын алганга, Казакстандагылар Казакстан жарандыгын алганга мажбур болуп атат. Алар Кыргызстанга кирип чыкканда да Россиянын Казакстан жарандыктары менен кирип чыгып атат. Ошолорго жардам берилиш керек болчу, ошолордун көйгөйүн чечиш керек болчу, ошолордун эртең биздин жаран болуп калышын, ошолордун балдарынын биздин жаран болуп калышын камсыз кылыш керек боло турган бир закон болуш керек болчу да. Бирок тилекке каршы мен Турциянын мисалын айтып атасыңар, бирок эч бир колдонгон жоксуңар. Түздөгөндө да колдонбоптурсуңар, мен айтып кетейин. Турцияда негизи мындай да, эгер бир жаран башка өлкөнүн жарандыгын алам десе, ал өлкөдө мисалы үчүн Германия менен Австрия азыркы маалда Турциядан башка өлкөлөрдө кош жарандуулук бар. Ошол өлкөлөрдүн жарандыгын ала тургандар сөзсүз түрдө башка өлкөнүн жарандыгынан чыгып келиш керек. Ошондо Турция айтат жаранга: мен сени жарандыктан чыгарам, бирок сенин реестриңде, жанакы биздеки ГРСтеги реестрде турган данныйларыңдын баарын өзүнчө электронный форматка реестрге өткөзөм. Ошол жерде кала берет. Сенин Турциянын ичиндеги укуктарыңдын баардыгы сакталып калат. Жалгыз гана шайлоо укугуң чектелет. Андан сырткары укуктарыңдын баары, жер ээси боло турган укугуң, мурас укугуң, бул жерде жашоо укугуң, балдарыңдын биякта окуусу укугу, ошонун баары сакталып кала берет Турциянын ичинде деген нерсе болчу. А биз андай нерсе кылбай кылып атабыз да, муну мекен карт деп чыгарып атабыз. Бул негизи миллион кишинин, миллиондогон бизде миллионго жакындап калды чет элде жүрүп атат. Ошонун бир 500 000 киши азыр мына баарлар айтып атат, 500 000 киши чет өлкөнүн жарандыгын алыптыр деп. Ошо 500 000 кишинин көйгөйүн чечиш керек болчу. Ошол 500 000 кишинин Кыргызстандын байлыгы катары калышын шарт түзүш керек болчу бул мыйзам. Бирок тилекке каршы бул 100 ашып кетсе, 200 ашып кетсе, бир 500 кишинин гана керегине жарай турган гана закон болуп калат иштей турганда. Мен кайра эле кайталап айтып кетем, иштебейт. Анткени биз Турциянын опытын мен бул мекен карт кылыш керек деп 2017 жылкы 2018 жылкы мекендештер форумунда айтып чыкканбыз. 2016да да айтып чыкканбыз. Ошонун негизинде 2019 жылы былтыркы мекендеш форумасына президентибиз айтты деп биздин депутаттарыбыз даярдап сунуш кылып киргизди, бирок иштебей турган документ болуп атат. Анткени максаты туура эмес, бир тыштан келген жарандарга деп атат.
Кыргызстандан чыга турган, бизде Кыргызстанда мына 500 000 киши, 350 000 жаран азыр Россиянын жарандыгын алган 350 000 кыргыз бар. Ошонун 150 000 гана Кыргызстандын жарандыгынан чыккан, 200 000 Кыргызстандын жарандыгын чөнтөгүндө кармап жүрүп атат, чыга албай, Россияныкына кетип кала албай. Ошолорго мүмкүнчүлүк түзүш керек болчу. Жарандыктан чыгасың, хорошо, жарандыктан чыгарайлы, бирок сенин реестринде өткөрөйлү, Кыргызстанда бүгүнкүгө чейин сенин колго алган укуктарың сенде калсын деш керек болчу. Биз муну чечпей атабыз да. Ушул жагынан бул бизге аябай туура эмес. Мен дагы айтам, туура эмес, иштебей турган закон. Турциянын опытын карагыла, 82-жылы чыккан, 87-жылы чыккан, 92-98 жылга чыккан закондор бар. Ошолорду карагыла деп түркчөсүнөн орусчасына да которуп туруп да жибергенбиз. Бирок мындай эч бириси көңүл бурулган жок. Эң негизгиси азыр биздин депутаттардын кылып атканы законду эптеп чыгарып коюш керек. Муну иштебей, андан кийин өкмөткө түртүп коебуз, өкмөт кылсын деп. Өкмөт туура эмес иштелген закондун астына кантип закондун акты түсөт? Анан эң баштагы нерсе, бул өзүнчө мыйзам катары чыгып аткан жери жок. Бул Кыргызстандын бүгүнкүгө чейин жер кодексине, жарандык кодекске, жанакы укуктук кодекстер ошолорго толуктоо катары чыгып атат. Бул эмне деген сөз? Ошол кодекстердин бирөөсү өзгөрүп кетсе, ошол өзгөртүү киргизилип аткан пункттар түшүп калса, бул закон кайра эле эртең иштебей калат деген сөз. Бул өзүнчө бир закон катары чыгыш керек болчу. Бул законго кийинки закондор түзөлүш керек болчу. Бул тескерисинче чыккан жана кодекстерге, ошолдогу кодекстердеги пункттарга өзгөртүү катары киргизип чыгарып атат. Бул туура эмес закон. Мен дагы айтам, туура эмес деп. Жанагы коңшу мамлекеттер жөнүндө айтып атпайсызбы? Ошо биз Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандын жарандыгын алган. Коңшу мамлекеттерде биз айтканбыз, Кыргызстандын жарандыгында жүрүп, 18 жашына чейин чыгып, 16 жашына паспорт берип атабыз. 16 жашынан чыгып чет өлкөгө кетип атат. 16 жашына чейин берген укугу бар, алган укугу бар. Ошол укуктарын чектеп, ошону чектебей Кыргызстанда туулуп өсүп, чоңоюп анан кеткен болсо, ошолорго мекен карт бергиле, анын тиги кошун өлкөбү, кошун эмес өлкөбү дебей бергиле деп айтканбыз. Азыр айтып атабыз, ал жарандын кандай экенин, анын коопсуз болбогонун, террорист болбогонун каяктан билебиз деп. Бул кайра эле мурда бир көтөрүлүп чыкты эле, кош жарандуулук маселеси көтөрүлдү эле. Ошондо дагы айтып чыгышты эле, бул кош жарандуулук бере турган мекендештер деген, анын деген кандай эмне кылып жүргөнүн каяктан билебиз, коопсуздук маселеси деп. Бул деле кайра эле ошо коопсуздук маселеси менен деп, мунун тиги чет өлкөнүн жарандыгын алып кеткен жарандын коопсуздук маселеси кимден сурайсыздар? Мен ошону түшүнбөй атам да. Эч ким колдоно албайт, эч ким ала албайт да муну. Айбек мырза, мындай закон чыгарыш керек, чыгара бербеш керек да. Байланыштан кетпей туруңуз. Азыр биз Азамат мырзага соңку сурообузду берип жооп алып алалы, андан кийин комментарий берсеңиз. Азамат мырза, бизди угуп жатасызбы? Угуп жатам. Деги эле ушул биздин мекендештер, баягы чет өлкөнүн жарандыгын алып алган мекендештерде кандай бир көйгөйлөр, муктаждыктар бар? Кыргызстанга кирип чыгуудабы же ошол жашап аткан өлкөсүндө? Эми жашап аткан өлкөсүндөгү мага муктаждыктар, проблемалары дүйнө жүзү боюнча кайсы мамлекетте жүрсө баары эле окшош. Ошол эле укуктук, ошол эле жумушта иштөө, ошол эле өзүнүн айлыгын жана социалдык баягы гарантияларын бекемдөө маселесинде окшош эле да. Кыргызстанга келген учурда бул жерде биз азыр акыркы 25 жылдык Кыргызстандын баягы акыркы 25 жылдан ашкан учурдагы тарыхыбызда биз Кыргызстандык биздин мекендештерибизди, азыр мына мигрант деген сөздөн кайтып, биздин мекендештерибизди Кыргызстанга кайтарып келгенде ошолордун потенциалын мына айтып кетти буга чейин, байлык деп. Ошолорун колдонуп калганга аракет кылышыбыз керек да. Анан ошого шарт түзүп беребиз деп эле кайра биз кайра эле эмелерди кое бербешибиз керек да, барьерлерди чындап айтканда. Ошон үчүн буга чейин дагы бул маселе көтөрүлгөндө көп жолу дагы талкуу болгон. Ошол мекендештер жөнүндө мыйзамдын ичинде дагы бул негизи каралган. Бирок ал учурда дагы биздин сунуштар кабыл алынбай калган. Аны ошол мекендештердин статусунун негизинде дагы мына түбүп дагы ошол жака барат да. Бул ошол 3 багытта бөлүнгөн биздин мекендештерибиз болуш керек. Ошол бир багыты мына ошол мекен карт алчу биздин мекендештерибиздин багы статусу да. Бул ошол 90 жылдан кийин Кыргызстандын жарандыгынан чыгып, башка мамлекеттин жарандыгын алган
биздин мекендештер жөнүндө сөз болуп атат да. Муну эми азыр мындайча айтканда келгенде баары бир каттоодо жеңилдиктер бар, бирок ошону эле алып койгон сыяктуу эле болуп атабыз да, мындай эмесин айтканда. Анан биздин ошо мекендештердин активдүүлүгү жагындагысын көтөргөн маселелери мына ушулар буга чейин айтып кеткендер да. Анан үмүткөр кылып мына былтыркы форумда ооба деп жазылып, айтылып кабыл алынган нерселердин баары кайра баягы кагазга түшпөй, мыйзамга түшпөй калса, албетте элдин нааразычылыгы чыгат да. Анан буга чейин Айбек мырза айткандай, бул мыйзам кагаз жүзүндө калып эле иштебей калышына дагы оо өкүлдөр болуп атат да. Мына айтылган нерселер мына кирбей калгандан кийинчи. Депутат айым айтып атат, Азамат мырза, так эмне сунушуңуздар бар? Эмне сунуш өтпөй калды айтсаңыздар, сунуш айтасыздар, мындай үстүртөн эле мен айтып атам, бир гана жерди сатып алуу маселеси кирбей калды. Андан башкасы баары эске алынды. Эмне сунуш кирбей калды? Биз деген мекендештер статусу жөнүндө айтып атам мен. Бул мекен карт жөнүндө айткан нерселердин баары жана эки негизги нерсе болчу. Бул жер маселеси менен коңшу мамлекеттердин ал жөнүндө жана жогору айтып кеттим мен сиздерге, түшүндүм. Жок, угуп атабыз эми. Укканда эми мына Айбек мырзанын деле сөзүн укпадыңызбы ага чейинкичи. Анан эми болбосо ага чейин ошол сунуштарды кабыл алганда, ооба силердин сунушуңар эске алабыз деген адамдар менен дагы бир талкуу өткөзүш керек болду да. Жок, мына бул сунушуңар мындай болбойт депчи. Анан азыр кабыл алынган нерседе мына сиз артка жол жок деп атасыз. Азыр эми кана өзүңүзгө деле кайрылуулар көп чыгып болуш керек, алар чет эле болуш керек. Анан калгандарын болсо элдер мына социалдык тармактарда, башка жактарда аябай талкуу алып атышат да. Азамат мырза, сизге байланышка чыгып биздин суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Силерге рахмат. Рахмат, жакшы туруңуз. Жогоруда Айбек мырзанын мен эми айтам да, мындай конкреттүү эчтеке айтылган жок. Сунуштар кабыл алган жок, мынкен жок. Кайсы сунуш айтылган жок да, азыр бир гана жер сатып алсын, чектешкен мамлекеттерде дагы уруксат берсин. Анын мен болбостугун мен түшүндүрдүм. Биз депутат катары иштеп чыгып эле монтип түртүп өкмөткө берип салган жокпуз. Ошол ар бир иштелип чыккан норманы өкмөт кантип иш жүзүнө ашырат, кайсы механизм колдонот, ошонун баарын биз талдап, аныктап, эмне үчүн биз 7-8 айдан бери экинчи окууга алып чыккан жокпуз. Себеби биз булар берген эки сунуш абдан орчундуу сунуш болду. Азыр кайсы эле ошол диаспоранын өкүлүнө, кайсы өлкөгө эметпесеңиз, баары эле ошо жер сатып алууга уруксат берсин деген эле сунуш айтышат да. Анан башкасынын кереги жок. Башкасын жана айткандардын баары керек. Биз деле ошол элдин өкүлү болуп, эл менен жолугушуп, ошо так Россиянын гражданствосын алган, Казакстан алган жана башкалар менен сүйлөшүп, алардын көйгөйүн угуп, ушул маселени биз көтөрүп атабыз да. Биз деле элдин өкүлү болгон үчүн эл менен тыгыз байланыштабыз да, ошол эле мигранттар менен. Эки сунуш өтпөй калды. Ал өтүүгө мүмкүн эмес. Аны биз дагы 10 ай, 10 жыл карасак деле өтүүгө мүмкүн эмес, себеби бул мамлекеттин коопсуздугуна чоң коркунуч келтирет да. Азыр Айбек мырза айтып кетти, 300 миңден жогору, 350 миңден жогору, 350 миңге жакын жара, мурдагы Кыргызстандын жарандары, кыргыздар, орус өлкөсүнүн, Россия өлкөсүнүн гражданствосын алган деп. Андай эмес, жалпы 300 миңден тегерегиндеги жалпысынан чет элдик жарандыкты алган биздин мурдагы жарандарыбыз, анын 15% кыргыз. Статистиканы мындай так билишибиз керек да, биз маселени көтөргөндөчү. Ошондуктан мен айтат элем, мындай сунуш бергенде биринчи баягы жеке кызыкчылык эмес, ушул биз албетте сыртта иштеп жүргөн биздин мекендештерибиз, бул биздин экономиканы кыймылдаткычы. Аларсыз биздин экономика токтоп калат, анын баарыбыз билебиз. Бирок мамлекеттүүлүк, мамлекеттин бүтүндүүлүгү, мамлекеттин жеринин бүтүндүүлүгү ошол абдан маанилүү болуш керек да. Ошондуктан бул эки эле сунуш өткөн жок, бул өтүш да мүмкүн эмес да. Ошондуктан биз мындай инвестиция жасоо үчүн жана айткандай эле эч кандай тоскоолдук жок. Келишсин, жерин чечип берет, жеринде 49 жылга арендага беришет, инвестиция жасашсын, аны эч эмес жок. Эң негизгиси ошолор келгенде мына Турциянын эмесин айтып атат да, ошондой моундай экен, жакшы экен деп. Турциянын деле айырмачылыгы, алар ошол граждандыкты тапшырып, башка өлкөнүн граждандыгын алганда, алар кайсы укуктарга, ошо Турция өлкөсүнүн граждандары катары эле бүт укуктарга ээ болот, бирок төмөнкү укуктарга ээ эмес деп
тескерисинче жазып коет. Шайланууга, шайлоого, укук коргоо органдарына, сот системасына, жер сатып алууга деп ошону бүт жазып койгон да. Айырмачылык эле ошол. Анан дагы бир нерсени жакшы айтып кетти, бул гражданлыктан чыгып атканда кайсы жерге эмнеге ээлиги болсо ошол сакталып калат деген ушул маселени айтты да. Ошол нерсени азыр бул этапты биз биринчи этабын мыйзам бул деле элге жогору айткандай көп эле жакшы жактарын көргөзөт да, жакшы таасирин көргөзөт. Андан кийинки этапта мүмкүн карап көрүш керек ушул моменттеринчи. Алмаз мырзага суроону узатайын. Ушул мыйзамдын кабыл алынышы менен жогоруда Айбек мырза айткандай баягы чет өлкөнүн жарандыгын алган биздин мекендештерибиз көбөйбөйбү деген дагы суроо туулбай койбойт да. Сиздердин оюңуздар кандай? Мен айтып кетет элем, муну мезгил өзү көрсөтөт. Буюрса азыркы болуп аткан ушу биздин жарандардын чет мамлекетке чыгып иштеп кетип аткандары негизги фактору бул экономика менен байланышкан да. Алар ар бир адам өзүнүн камын ойлоп ушул жакшы бир акча айлык табайлы деген ой менен чыгып кетип атышат чындыгында. Анан мекен картты Айбек мырза айткандай иштебейт деп неме кылып атат. Бул нерсе убактысы менен иштеле турган нерсе да. Азыркы көп эле сунуштар менин билишимче кабыл алынды бул жердечи. Калган сунуштар мезгил өзү көрсөтөт эле. Мисалы Махабат айым айткандай, биз деген мамлекеттин коопсуздук маселесин унутпашыбыз керек. Бул өтө мындай жер маселесин өтө кылдаттык менен карашыбыз керек. Бул жерде мен колдоп кетет элем. Калган нерсе ушу убагы менен акырын такталып иштелип кете турган нерсе да. Айбек мырза, жыйынтыктоочу сөз болсун, сизден кыскача, убактыбыз өтө аз калды. Жыйынтыктап сөзүмдү айтып атпайм, эми убакыт көргөзөт. Бул эми азыр мекендештер боюнча экинчи закон болуп атат. Биринчи законубуз 2013 жылы чыккан, мекендештер закона соответствующих деп. Ал эмгиге чейин иштей элек. Ошондо да айтылган подзаконный актылар чыгарылат, өкмөт иштейт деп. Эчтеке чыккан эмес. Бул азырдагы мекендештер боюнча экинчи закон болуп атат. Бул дагы ошондой эле 5 жылдан кийин көрөбүз дагы иштебей турганын. Мен дагы эле айтып атам, туура эмес, пикир туура эмес болгон көп нерсесин камтып айтат. Турциянын мисалын алдыда да айтканбыз, бирок эми анда кабыл алынбады эми. Мейли заман көргөзөт. Бирок мекендештердин ой пикирлерин эске албай, толук кандуу ойлонбой, баарын эле тиги мамлекеттин коопсуздугу деп эле жөн эле мындай четке кага бергенде, бул эми билбейм кандай болот. Кыргызстандын бөлүп сатылып атат, бирок мекендештерге келгенде 7 сотка жер мындай бизге жетишсиз болуп атат деген мындай аябай мындай чоң маанилүү болуп атат деген нерсе чыгып атат да. Анан эми мен толук ишенем бул закон иштебей турганына. Анткени мунун талкуусунда мамлекеттик органдардын аркылуу өтпөгөнүн мен билем. Өкмөттүн эч бир органдарынан мунун толук кандуу эмесин билбейм кантип өткөнүн. Биз мекендештер катары бул закон толук иштелип чыгыш керек чийки деп айтканбыз. Бирок биздин айткандарыбыз камтылган эмес. Билбейм анан кандай болорун. Айбек мырза, рахмат сизге убактыңызды бөлүп биздин суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жогорудагы эле суроону жыйынтыктоочу суроо катары сизге узаткым келип атат. Бул мыйзамдын кабыл алынышы менен чындыгында эле баягы чет өлкөнүн жарандыгын алган биздин мекендештер көбөйбөйбү дегенде суроо туулбай койбойт. Кайра айтсаңыз суроону. Чет өлкөлүк баягы жарандык алган биздин мекендештердин саны көбөйбөйбү эгерде ушул мыйзам кабыл алына турган болсо, тескерисинче? Эми мындай мен айта албайм кандай болушун, бирок азыр биздин негизги максатыбыз ошол жарандарыбызга, мурдагы жарандарыбызга биз колдоо көрсөтүү, мекени менен, мурдагы мекени менен тыгыз байланышты түзүү, алардын бир эле өздөрү эмес, алардын балдары, неберелери дагы аларга да берип атабыз, алар дагы ошол өзүнүн
ошо ата энесинин мекени менен байланыш түзүп, бул жака оңой олтон келип, ошо экономикалык активдүүлүгүн көрсөтүп, ушундай кылса деген максатыбыз. Мен ойлойм, бул мыйзам иштейт. Бүт механизмдери ачык айкын эле баары көрүнүп турат, бүт срокторун койгонбуз. Эң негизгиси ошол мекен карт статусун алгандар калуучулар болбойбу? Ошол суроо. Демек, баягы иш жүзүндө бардык кемчиликтер анан ошол учурда толуктоолор дагы ошо иш жүзүндө болот деген пикирде болуп атасыздар. Рахмат сизге убактыңызды бөлүп, биздин студияга келип маек куруп бергендигиңиз үчүн. Биздин студиябызда мейманда Жогорку Кеңештеги Республика Ата журт фракциясынан депутат Махабат Маулянова жана коңшу студияда мамлекеттик миграция кызматынын статс катчысы Алмаз Асанов болду. Мындан сырткары сырттан дагы биз мекендештер, замандаштык ассоциациясынын өкүлдөрү байланышка чыкты. Ушуну менен учурда программасынын кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгонов алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта болуңуз.